Таксиде иштейм деген мекендештер үчүн кызматыңыздарда Атаман такси паркы. Москва жана бүткүл Россия шаарларын Яндекс таксиге жана Сити мобилге улайбыз. Парктын комиссиясы болгону 2,5%. Акча чечүү бекер. Круглосуточно иштейт. Любой момент, любой суммадагы акча чечип алууга мүмкүнчүлүк бар. Яндекс заправка 3000 рубльга чейин суткасына куйсаңыздар болот. Комиссия алынбайт. Кисарт без документов алып бергенге жардам беребиз. Жана справка несудимости кисартка кошуп беребиз. Путевой лист, страховка таксиге жасоодо бар. Ар бир ай сайын Атаман парктын атынан розыгрыштар ойнотулуп турат. Ишеничтүү парк 3 жылдан бери биздин мекендештерибиздин алдында кызматтабыз. Байланыш үчүн телефон номерлер Орусияда мигранттар күрөктүн айынан жаңжалдаша кетишти. Орусиянын Нижний Новгород шаарында мигранттар күрөк талашып жаңжалдаша кетишти. Бул тууралуу База Telegram каналы жазды. Маалыматка ылайык, жаңжал кече 30 сентябрь күнү эртең менен болгон. Анда Орто Азиядан келген жумушчулар, көпчүлүгү өзбекстандыктар, Нижний Новгород Кремлинин аймагын тазалап жатышып, күрөк талаша кетишкен. Мындан улам алардын ортосунда жаңжал чыгып, мигранттарды полиция кызматкерлери токтотуп калышкан. Жыйынтыгында мигранттар тынчтанып калышкан. Булак супер кечи. Бүгүнөн тарта Кыргызстанда пенсия көбөйөт. Кыргызстанда бүгүн 1 октябрдан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмү көбөйтүлдү. Тиешелүү жарлыкка сентябрь айынын башында президент Садыр Жапаров кол койгон. Тактап айтканда 30 000 сомго чейин пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү орточо 38%, бирок 500 сомдон кем эмес өлчөмүндө көбөйөт, ага 3,9 миллиард сом каралды. Мындай пенсиялардын орточо өлчөмү жогорулагандан кийин 9354 сомду түзөт. Бул пенсиянын азыркы өлчөмүнөн орточо 1692 сомго көп. Мында жогорулатуунун такт суммасы ар бир пенсионердин пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмүнө жараша болот. Бул жогорулатуу инфляциянын деңгээлинен 2 эсе жогору. Эгерде пенсияны жогорулатууга социалдык фонддун каражаттарынан ушул жылдын 3 айына 3,9 миллиард сом каралса, 2024 жылы бул сумма кошумча 16,2 миллиард сомду түзөт. Ошону менен бирге пенсия республикалык бюджеттин катышуусуз толугу менен социалдык фонддун каражаттарынын эсебинен жогорулатылат деп айтылган билдирүүдө. Ошондой эле 30 000 сомдон ашкан пенсияларды жогорулатуу маселеси азыркы кезде каралып жатканы, учурда кошумча керектөөлөрдүн тийиштүү эсептери жүргүзүлүп жатканы кошумчаланган. Булак супер кежи. Өзбекстандын Сенаты бетти жаап жүрүүгө тыюу салууну жактырды. Коңшу Өзбекстандын Сенаты көп аял алууну пропагандалоого жана бетти жапкан кийим кийүүгө тыюу салууну жактырды. Бул тууралуу Өзбекстандын жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, сенаторлор ишемби күнгү 45 пленардык жыйында улуттар аралык ынтымакты, светтик баалуулуктарды сактоого жана аялдардын укуктарын коргоого багытталган кылмыш жаза кодексине жана администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү жактырышты. Мыйзам жарандардын улуттук, расалык, этникалык же диний белгилери боюнча артыкчылыгын же кемчилигин пропагандалоо. Ошондой эле никеси мыйзамда белгиленген тартипте катталбаган адамдардын ортосунда диний нике кыюу жөрөлгөсү үчүн администрациялык жана кылмыш жаза жоопкерчилигин белгилейт. Ошондой эле мыйзамда 2 же андан көп аял менен чогуу жашоого көмөктөшкөн, ошондой эле аялдар менен эркектердин тең укуктуулугун эл алдында таануу үчүн административдик жоопкерчилик киргизилген. Мындан тышкары коомдук жайларда жүзүн жаап жүргөн жарандар үчүн административдик жоопкерчилик чарасы киргизилүүдө. Түзөтүүлөр күчүнө кириши үчүн мыйзамга Өзбекстандын президенти кол коюшу керек. Булак супер кежи. Боомдо жол кырсыгы катталды. Бүгүн 1 октябрда Боомдо кече автобус менен жеңил унаас өштү. Кырсыктын видеосун социалдык тармактар аркылуу тарап жатат. Алдын ала айтылган маалыматтарга караганда кырсыктан каза болгондор бар. Видеодо жеңил унаанын алдыңкы бөлүгү талкаланып, ал эми кече автобус оодарылып калганы көрүнөт. Бусту ичиндеги жүргүнчүлөр менен кошо кайра түртүп тургузушкан. Булак Назар News кежи. Үнүм эч кимге жеткен жок. Кулак мурду кесилген келиндин видеосу, мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескен келиндин сүйлөгөн видеосу соц тармакка тарады. Видеодо анын бети башы таңылганы көрүнөт.
Керебетте жаткан абалда сүйлөгөн жабырлануучу: мен Кыргызстанга келгенден баштап бул зөөкүр мага бир күн дагы тынчтык берген жок. Кайрылбаган жерим калган жок. Канча арыз жаздым, канча жолу укук коргоо органдарына кайрылдым. Менин үнүм эч кимге жеткен жок, деди ал. 20-сентябрда Бишкектин чет жакасындагы Силекс айылында жашаган 36 жаштагы аял өз үйүндө бычакталып, кулак мурду кесилген. Бул кылмышка шектелип, анын 39 жаштагы мурдагы күйөөсү кармалып, тергөө абагына киргизилди. Алар 5 жыл мурун ажырашып кетишкен. Андан кийин келин Италияга кетип 4 жыл иштеп, өткөн жылы Кыргызстанга кайтып келгени маалым болгон. Өткөн аптада жабырланган аялдын кескиленген органдарын калыбына келтирүүгө туркиялык пластикалык хирург акысы жардам муадалаган. Ага бир нече оор жана кымбат операция жасоо талап кылынары айтылган эле. 27-сентябрда Чүй облустук соту райондук соттун чечимин өзгөртүп, келинин кулак мурдун кескен кишини 8 жылга соттоду. Жогорку сот зөөкүргө пробация өкүмүн чыгарган соттун аракетине юридикалык баа берилерин убадалады. Булак Спутник эже.